Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөттүн расмий өкүлдөрү, сиздер көнүп алдыңыздар да абдан туура бердиңиз, абдан жакшы суроо бердиңиз деп. Андай эмес. Сиздер айтыңыздар, силер чекитини үтүрүнө алмаштыра албайбыз биз. Бул эл аралык келишим. Биз мыйзамдын долбоорун талкуулап аткан жокпуз. Биз келишимге киребиз же кирбейбиз деп. Анан эмне десе эле абдан туура айттыңыз, абдан туура суроо бердиңиз деп. Койбойсуңар ушундайды. Силер так маалымат берсеңер, биз 2 саат момундай кылып, эжегедей кылып эзбей, муну бир 2 мүнөт, 3 мүнөттө чечип кое турган маселе. Кыргызстан ошол келишимге киребизби же кирбейбизби? Биздин мыйзамдарга шайкеш келеби, келбейби? Ушул келишимге кол коюп атканда кыргыз өкмөтү ушуну иштедиби, иштебедиби? Анан кандай суроо берсе эле абдан жакшы суроо бердиңиз деп отуруп, эмнеге алып барасыңар анда силер? Андай дебегиле да, урматтуу керемет инсандар. Силер айткыла, жок, биз мыйзам талкуу кылган жокпуз. Ошол келишимге барабызбы, барбайбызбы? Кеп ратификация жөнүндө кетип баратат да. Ошондуктан жана мен 2 жолу айттым, пайдасы жок талаш тартууларды, талкууларды токтотолучу айланайындар. Сиздер мындай чек койсоңуздарчы, а керектүү мыйзам талкуу болуп атканда эмнегедир чыга калып чек кое саласыздар. А муну өзгөртө албайбыз биз. Бул эл аралык келишим. Рахмат. Тура, Адақан Кимсанбаевич, суроолорго жазылганда чыгып, чек кою боюнча сунуш берип койсоңуз, мен добушка коюп коеюн анда. Эмилген алгыла да, мен сиздерге коюп. Жок, сиз сунуш берип койбойсузбу ошондочу жазылгандачы. Мен ошондо сунушуңузду добушка коеюн, анан добуш берсин да. Макул, рахмат. Урматтуу депутаттар, акыркы сөз, суроо берүүчүнүн акыркы сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет.